bir misal keltireyin. Bir bayağında ayttım bilen bir danışman aytkan eken. Ulu elдің улуулугу ушунда дейт. Кичинекей нерсесин улуу кылып көрсөтөт дейт. Кичинекей элдин шору өзүнүн улуу нерсесин өз деңгээлинде көрсөтө албайт дейт. Мына 2018 жылы 200 миң калкы бар майда улуттардын катарында болгон кыргыздардын эпосунун негизинде 1,5 миллиард калкы бар Кытай эл республикасынын борбору Бишкек Пекинде операсы болду. Ал операны мына Кудайга шүгүр биз да көрдүк. Мына улуу элдин улуулугун көрсөтүп атат. Ал эми биз өзүбүздүн колдо турган ушул нерсени көрсөтө албайбыз да. Мына акыркы 30-40 жылдан бери Манас эпосуна байланыштуу драмалар коюла элек театрларда. Илгери Садыковдун эмеси 3 жыл тиги коюлган. Андан бери жаңылтырып эч нерсе коюла элек. Эгерде ушу кыргыз драматургдары жазган драма, ошону кыргыз артисттери ойносо, анан ошол кыргыз театрларында коюлса, эң сонун болбойт беле жолдоштор. Тиги кытайлыктарга тигинде мында дешке болбойт, аларга ыраазылык тили билдиришибиз керек. Бирок кичине анча-мынча кемчилигин көрбөдүк бу арасынан эле. Баягыдай болбой атат да, жүрөккө жетпей атат да, алардын койгону. Бирок ага карабай биз аларга ыраазы болушубуз керек, улуу калк катары. Эми жанагыреки арака койду, тиги ага тиги аттарды койдук деп атпайбызбы? Манас эпосун антип жайылтууга болбойт. Манас мыйзамын антип аткарууга болбойт. Манас эпосун өнүктүрүп, өстүрүү, даңазалоого көп жолдору бар. Көп жолдору бар. Мисал үчүн, мына вокзалдан чыкканда келген туристтер адегенде вокзалдан түшкөндө эле кара айгыры минип турган Фрунзенин эстелигин көрөт. Андан көлдө тарапка барганда, кеминге барганда орус офицери bir кичинекей тайды минип турган эстеликти көрөт. Андан балыкчыга барганда тайгандарын ээрчитип Семенов Таншанскийдин эстелигин көрөт. Ар жактан келгендер Пржевальскийдин эстелигин көрөт. Анан алардын түшүгүнө карайт. Айланай 30 жыл эгемендикти алган Кыргызстан баягы эле боюнча турбайбы? Баягы эле Орусиянын bir автономный облус турбайбы? Баягы эле өзгөргөн жок турбайбы деген пикирде калышы мүмкүн. Бул бир жагы. Эгерде ошо балыкчынын бер жагында Манастын эстелиги турса, жана Саякбай Сагынбайдын айтымындагыдай баягы эле биягынан жолборсу, биягынан арыстаны, үстүнө алып кара кушу эметкен эстелиги балыкчынын бер жагына турса, ошол жана келген ичи карада келип атат, ичи жакшы деле түркүндөр келип атат. Ошолорго эме болбойт беле. Сес болбойт беле дейм да. Сес болмок. Анан бизге сыймыктанып атат эле да. Эми мына биз мурунку муундар билип калдык. Айчырок операсын райондорго алып барчу да. Илгери Советтер Союзунда коммунисттик партия бийликте турганда ошону айылдарга, райондорго алып барчу Айчырокто. Ушу бүгүн 7 облуста 7 театр бар. Шаарларда театрлар бар. Ушуну ошо Манас эпосуна байланыштуу эмелерди ошолорго койсо, ошол жерде өскөн балдар бир уккандан, миң уккандан бир көргөн деп кичине алардын сезимин козгойт эле да. Мына бул алынбай атат. Андан сырткары мына Манас эпосунун күнүн деп 4 декабрды белгилеп койдук. Bir kişineke ойлонуп иш кылсак жакшы болмок да, ойлонуп иш кылсак жакшы болмок. Мында улуулардан, сакалуулардан, көптү көргөндөрдөн кичине кеңеш сурасак болмок. 4 декабрда Манасты ким угат мисалы үчүн? Угуп жүрдүк го мына Манаслыгы. Тетиякта бос үйгө барып, 15-ин айтканын угуп жүрдүк. Эгерде жайдын толугунда, июл, агыс айларында ошо күндөргө белгилеп койсо, анан жыл сайын бир облуска тапшырып койсо. Мисалы үчүн быйыл Ысык көлдө Каркырада өткөрүп койсо, канчалаган эл барат эле ошо. Канча дүңгүрөгөн сөз болот эле. Келерки жылы деген эмеге, Соң көлгө. Андан кийинки жыл Суу Самырга, андан кийинки жыл Таласка, анан Оштун, Баткенди сонун кооз жерлери бар. Мына ошолорго эметип койсо, жыл сайын бирден отуруп. Мына ошондо Манасты даңазалаган болот элек да. Ошондо кийинки муундарга жеткирген болот элек.
Анан дагы айтып атабыз, жанагы Манасты тиги таанытуу, чет өлкөлүктөргө таанытуу боюнча. Өзүңүздөргө билесиздер, жанагы Манастын 1000 барактан турат өзү. Аны эч ким окуй албайт, окуп албайт. Бүтсө да түшүнө албайт. Аны которууга да мүмкүн эмес. Которгон күндө да аны каражат таап чыгарууга да мүмкүн эмес. Ошондуктан Манастын кыска жана проза варианттарын Кытай тилине болобу, немис тилине болобу, орус тилине окуторсо дүйнөгө тарап кетер эле деп ойлойм да. Манас эпосунун мыйзамынын аткарылышы боюнча бул 2011 жылдын 28 июнунда Манас эпосу жөнүндө мыйзам кабыл алынган эле. Ошол кабыл алынган жылдан бери бир топ эле алгылыктуу иштер аткарылды деп мен баса белгилемекчимин. Бул биринчиси эле бул 2013 жылы биздин Манас үчүктүгүбүздүн ЮНЕСКОга материалдык эмес баалуулуктардын катталышы. Ошол 2011 жылы мыйзам кабыл алынган болсо, 2012 жылы бүт бардык жогорку окуу жайлардын программаларына Манастануу деген курстун милдеттүү түрдө окутулушу. Бул бизге өтө чоң жакшылык, самалык болду деп эсептейм. Себеби ошол 2012 жылдан бери биздин жаштарыбыз жогорку окуу жайдын программасында Манас эпосу менен таанышып келе жатышат. Андан сырткары бизде өзүңүздөр билесиздер, бир топ кандидаттык, докторлук диссертациялар корголду. Мына бизде Курманбек Абакиров агайыбыз да бул жерде отурат. Ошондой эле Арабаев университетинде Манастануу институтунун ачылышы, ал институттун ачылышы менен да бир топ иш-чаралар аткарылды. Анан эң акыркысы ушул Манас академиясынын ачылышы. Бул Топчу агай негиздеп ошо программасын, планын түзүп, ушул академия ачылып, мына жакшы иш самалыктар башталып атыптыр. Андан башка да мен да өзүм катышып жүрөм. Бир канча жылдан бери ушул Манас эпосу боюнча долбоорлорду жазып, проекттерди жазып, ошол проекттердин аткарылышы, ошо китептердин чыгышы, Манастын томдуктарынын варианттарынын китеп болуп басылып чыгышы, ушулардын баары ушул мыйзамдын алкагында аткарылып аткан иштер деп ойлойм. Бирок албетте бизде ошол акча каражаты кеңири бөлүнүп, дагы көп иш-чаралар аткарылса жакшы болмок демекчимин. Демек бул мыйзамды биз долбоору менен тааныша элек экенбиз. Биз таанышып, анан кандай өзгөртүүлөр киргизилди, ошол боюнча мындай бир ушу талкууга коюп, мындай бир пландап иш алып барса жакшы болот деген ойдомун. Анан эми биринчи бул Манастын доору боюнча мен ошо 2012 жылдан бери ушул жогорку окуу жайында Манастануу боюнча лекция өтүп келем. Ошол Манастын тарыхыйлыгы, тарыхый доору деген өзүнчө бир лекция бар, ушундай чоң тема бар да. Анан бул албетте бүгүнкү күнгө чейин мындай бир такталбай келе жатат. Такталбай келе жатканы менен биз ошо балдарга окутканыбызда, билим бергенибизде, мына бизде манасчылар да отурат. Биз аябай бир мындай бир фактыларга таянып туруп анан муну алып барышыбыз керек да. Анан бул жерде көп сөздөр да болуп кетти. Бул Манас, бул эпикалык чыгармасы, бул көп варианттуу чыгарма. 70тен ашуун варианты бар. Ошон үчүн биз бир эле вариант менен чектелгенибиз туура болбойт. Демек бул байыркы диндин элементтери, анимисттик түшүнүктөр, фетиштик түшүнүктөр, тотемдик түшүнүктөр, мифологиялык түшүнүктөрдүн болушу эле бул Манас эпосунун байыркылыгынан кабар берип турат да. Демек биз мындай коркпостон туруп эле Манас эпосу биздин заманга чейин эле байыркы доорлордо пайда болгон, бул кыргыздардын 2500-3000 жылдык тарыхын чагылдырган бул эпикалык чыгарма деп айтышыбыз керек. Эми ал Манастын 1000 жылдыгынын өткөрүлүшү бул аябай бир себептер, шарттар менен аткарылып өткөрүлүп калган. Жакшы билесиздер, бул 1935 жылы да бир канча аракеттер болгон Манастын 1000 жылдыгын өткөрөбүз деп. Андан кийин 70 жылдардан кийин да аракеттер болгон. Ошол аткарылбай калып, анан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин 95 жылы 1000 жылдыгы өткөрүлгөн. Албетте мунун деле тарыхый мааниси чоң. Бул биздин кыргыз эли үчүн тарыхый мааниси абдан чоң болгон. Ошондуктан бул өтө татаал ушундай бир поэтикалык түзүлүштөгү ушундай бир мурасыбыз болгондон кийин, демек ошо кыргыздардын мындай бир уруулук түзүлүшүнүн гүлдөп, өсүп, өнүгүп барып, өнүккөн чеги анан талкаланып, мындайча айтканда таптык жикке бөлүнө баштаган мезгилде ошол, демек Сагынбайдын вариантында деле айтылат да, кара кан болгонго чейин ошо кыргыздар эч бир мындай бир улагадан май, сары май сызып агып турган экен деп, мындайча айтканда өтө мындай бир кыйынчылык жок жашаган мезгилди сүрөттөйт да. Ал эми Семетей менен Сетекке келгенде, демек ал жерде феодализмдин элементтери таптык түзүлүштүн, демек баласы, небереси болгон менен арасында канчалаган миңдеген жылдарды эмне камтып турат. Ошондой болсо да биздин эпосту жаратуучуларыбыз эмне кылган, ошол тарыхый доорго алып келип койгон. Демек ошол эпосту биз балдарга өткөнүбүзгө деле Манас эпосу бул байыркы доорлордо пайда болгон кыргыз элинин ушунча 1000 жылдык тарыхын камтыйт деп айтышыбыз керек. Албетте бул жерде биз Василий Жирмунскийдин, Петр Фалевдин, Мухтар Ауезовдун, биздин ири окумуштуулардын ойлоруна биз токтолуп, мисалы биз сабак өткөндө 3 этапка бөлүп өтөбүз да, ошол тарыхый мифологиялык доор деп
ошентип бөлүп, этаптарга бөлүп балдарга өткөнүбүз ооба туура болот деген ойдомун. Менин пикирим ушундай, тарыхый дору боюнча. Кичинекей кыстырма мүмкүнбү ушул сөздү? Кенедей кыстырма. Ташмамат агай, ушул гос стандарт боюнча иштеп жатырсыздар. Бул азыркы менин берүүчү сунушум балким мыйзамга эмес, гос стандартка тиешелүү болуп калат да. Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларында, Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында манас таануу сабагын бүт кыргыз тилчилери өтүп атат да. Баягы эле манас суулду, анан манас таныкейди үйлөндү, анан улуу семетей депчи. Мындай стандартыбызга кереги жок. Анткени деген сюжетная линия мектептерде окутулуш керек. Мектептин программасы менен ошол материалды бериш керек да. Ал эми жогорку окуу жайларында, мына бүгүнкү күндө биздин жогорку окуу жайларында ушу келечек муунга каршы дагы бир чоң идеология жүрүп атат да. Анткени 1932 жылы Кыргыздын алдыңкы кам кайгынактарын физикалык жактан талкалай турган болсок, бүгүнкү күндө цивилизациялуу формада талкалап атышат да. Анткени жогорку окуу жайларында философия сабагын кыскартып салган, культурология, политология жана башка сабактардын баарын жоготуп салганда, анан келечекте деген жанагы биздин Франкфурт жана Майами деген сыяктуу немелер чыгат да, специалисттер. Анткени мен мисалы үчүн врачтарды даярдап атам, ал өмүр бою врач болуп иштебейт. Ал эртең эле министр болот, эртең эле депутат болот, эл алдында сүйлөш керек. Ошондуктан эгер манас таануу сабагы жогорку окуу жайларында милдеттүү түрдө киргизиле турган болсо, анда бул мировоззренческая линиясын алыш керек да. Ошондо жанагы жок болуп кеткен философия кириш керек, маданият таануу кириш керек, дин таануу кириш керек, жана ушундай сыяктуу саясат таануу кириш керек. Анткени мунун баары манастын ичинде бар да. Ушундай деңгээлде жогорку окуу жайлардын студенттерине сунуш кылыш керек. Рахмат. Гос стандартты түзүп атабыз. Манас таануу деген ал кеңири маанинде, ал жалаң эле фольклор катары эмес. Ал жерде манас таануу ичинде бардык илимдер камтылган. Ошолордун ушунун маданият таануучулук жагын, тарыхый жагын, этнографиялык каада салт, руханий байлыктар жагын, сакралдык жана башка бүт бардын камтылган мамлекеттик стандарт болот. Бул өзгөчө болот. Албетте аны түзүп атканда сен да катышасың. Биздин мамлекетибиздин баш мыйзамын карап көрсөк, 2010 жылдан кийинки, азыр ушул жаңы конституция менен жашап аткандан кийин, ал жерде президенттин мамлекет башчы катары функционалдык милдеттери так аныкталган да. Биз ошо президенттин аппаратынын өкүлү катары президенттин түздөн түз милдеттерин аткарууга көмөк көрсөтүп, ошол боюнча иштейбиз. Биздин айтайын дегенибиз, биринчиден былтыр ошол президенттин жарлыгын чыгардык. Жарлыкты чыгарганда дагы президенттин алдында эмес, академия өкмөткө түзүү боюнча сунушталсын деп белгиленди. Себеби дагы бир жолу баса белгилеп кетким келип атат. Баш мыйзамда президенттин алдында илимий, билим берүү мекеме болуусу каралган эмес. Ошондо дагы демек жыйынтыктоочу катары ушул азыр сиздер менен чындыгында куттуу жерде отурабыз. Ушул мекеме илимий мамлекеттик мекеме катары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн карамагында. Мындан тышкары, албетте манас атабыз баарыбызга ыйык, улук. Бирок баары бир мыйзамга алып, мыйзам аркылуу иштейли деп келсек, түздөн түз ошол эле манас эпосу, манасчылык өнөрү, маданий кызматкерлер негизи баардыгы тең ошол өкмөттүн астында кайсы маданият министрлигине түздөн түз карамагында. Анан ушундан алам карап келгенде, баары бир учурда Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратынын милдеттери баары чектелген. Мындайча айтканда, биздин полномочияга көп нерсе дагы кирбейт да. Бирок ошого карабастан баары бир ошол мамлекет башчыбыздын жеке колдоосу менен, президенттин аппаратынын жетекчисинин колдоосу менен ушул биздин улуттук баалуулуктар боюнча дагы бир топ иш аракеттер жүрүп жатат. Топчубек агай да жогоруда айтып кетти. Бир нече кат жазып атып, кат дагы тешилип бүттү, тилибиз да тешилип бүттү деп. Ошол эле аракеттер президенттин аппаратынын тарабынан да жасалып жатат. Мектепке өз алдынча сабак катары айлык алышабы ушулар. Мектепке сабак катары киргизилмек тургай
Биз 3-4 жылдан бери мына Бактыбек агай айтып кетти. Президенттин аппаратынын атынан Маданият министрлигине, өкмөткө бир нече ирет ошол Манас күнүн өкмөттүн токтому менен бекитилген 4 декабрдагы жайкы мезгилге жылдыра албай койдук. Демек, ошол эле каражат маселелери түздөн түз президенттин аппаратына карабайт. Бирок колдон келинче ал багыттар боюнча иштеп жатабыз. Мыйзам башынан аягына чейин эң жаман жазылгандай айтып атасыңар. Анда мыйзам 90% эң жакшы жазылган. Бирок өкмөт аткарбай жатат. Ал жерде мен катышкам. Ошол 11-жылдын күзүндө эле өкмөттүк программа түзүлгөн. 3 жылга, 5 жылга деп ошонун бири да аткарылган жок. Бири да аткарылган жок. Кептин бүт бардыгы барып эле акчага тиешелүү. Мана мен таң калдым, 2 ай мурда жарыяланды. КТРден жарыяланды. Жана Кайгул деген бир топ түзүлдү, ошого 460 миллион бөлүптүр. Демек биздин казынада акча көп. Ал эми Манаска жок кесе. Биз эчен жолу айтып атабыз. Манастын тиги жол классикалык варианттарын 5 миң, 10 миң эмес, 50-100 миң деп чыгарыш керек. 50-100 миң деп чыгарыш керек. Бизде жалаң эле мектептер өзүндө 2 миңден ашык. Бирден берсеңиз деле ошол эметпей калат. Ошондуктан бул жерде бийликтин шалакылыгы болуп атат. 1000 жылдык жөнүндө дагы сөз айтпадык. Байке дагы 1025 жыл ЮНЕСКО деп. ЮНЕСКОга биз 3000 жыл деп белгилесек, ал эле өткөрө берет. Ал Акаев бергенди мыйзам кылып кабыл албайт. ЮНЕСКО жандуу организм. Биз өзүбүздүн деңгээлибизге жараша ошондо берип калганбыз саясатка, президенттик шайлоого байланыштырып. Эми болсо Татынакай мына Ютяшан деген профессордун ачылышына негизденип, башка ачылыштарга негизденип туруп, жана кызыбыз жакшы айтты. Мына 3000 жылдык тарыхты чагылдырган эпос деп биз көрсөтө беребиз. Анан сөзсүз эле бир мааракеге жабышпастан жыл сайын өткөрүшүбүз керек. Ошону биз өкмөттүк программага киргизишибиз керек. Рахмат. Дагы жол бул мекеме академия катары түздөн түз өкмөттүн токтому негизинде өкмөттүн алдында. Демек сиздердин штаттык биримдикти, айлык маянаны президенттин аппараты бербейт. Тем более мен эксперт катары чечпейм ал маселени. Түздөн түз финансы министрлиги чечип, болгондо дагы толук шкала менен максималдуу түрдө эсептеп туруп, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын кызматкерлеринин айлык маянасына толук теңеди. Сеткасына теңеп берди. Демек, эгерде айлык маяна аз болсо, бизде деле көп жыргатып кеткен эч жок, министрликтерде деле ошондой мисалы. Демек, мамлекеттеги каржы булактарынын шартына жараша бөлүп берип атат финансы министрлиги деп ойлойм да мен. Бул маселени баарыңыздар бизден жакшы билет болушуңуздар керек. Бирок ага карабастан өткөндө аппараттын атынан атайын бир нече каттар кетти каржы министрлигине. Ушул көзгө басар бирден бир улуттук баалуулугубуз, ушул боюнча иш алып барып аткан академиянын кызматкерлеринин айлык маянасын колдон келишинче дагы бир жолу ар кайсы булактардан кошумча ирет же болбосо жогорулатууга, көтөрүүгө көмөк көрсөткүлө деп. Каржы министрлиги бизге жооп берди. Буюрса 2020-23 Кыргыз Республикасынын бюджеттин мыйзамына ылайык биринчи кезекте ошол кошумча каржы булактар табылса, ушул маселени карайбыз деп агай айтылды. Могу акыркы мыйзам боюнча дедим, жана арактарга, ошол ичимдиктерге коюлганы боюнча албетте бул жагынан биз айта албайбыз, биз аппаратбыз, анан биз эчтеке кылбайбыз, же болбосо сыртта тура беребиз деп. Жок. Биз ошол Манас деп аталгандан баштап эле биз дагы Кыргыз патент менен түздөн түз байланышып, Маданият министрлиги менен дагы байланышып, маселени караганга, чечкенге аракет кылдык. Жогоруда Дамир Жуманов абдан туура белгилеп кетти. Урматтуу жыйынга катышуучулар. Ушул жерде талкуунун бир натыйжалуу жагын карасак, үйрөнө турган нерсебиз болуп атат. Себеби мындайда мыйзам чын эле директивный катары кайсы гана мыйзам болбосун азыр өзгөртүүлөр киргизилип атканда деле өтө жогорку маанилүү кооз сөздөрдү киргизе берсек болот мыйзамга. Ошол мыйзамга дагы түздөн түз азыр жогорку кеңештин демилгеси менен Каныбек Иманалиев Капашевич депутатты билесиздер, ошол кишинин жеке демилгеси менен
тиешелүү эксперттерин чакырып иштеп атышат. Бирок президентке жете элек ал. Мыйзам бир нече талкуудан өтүп, анан ачык талкууга дагы коюлат, билесиздер. Жогорку кеңештен 3 окуудан өткөндөн кийин анан президентке келет. Ошондо анан биздин колубузга түшүп, биздин эксперттер, юристтер карайт. Эми айтайын дегеним, канчалык кооз жасабасак дагы мыйзамдын аткарылышы кайра эле барып өкмөткө барат. А өкмөт токтомдун негизинде, өзүнүн токтомдун негизинде ошол жерге коюш керек. Эми биз 11-жылдагы мыйзамды карап көрсөк, ал жерде мындай деген бар экен. Манас үчүлтүгүнө тиешелүү ыйык аттарды колдонууда коммерциялык, соода саттык максаттарда колдонулган болсо, анда өкмөттүн өзгөчө уруксаты менен колдонула берет деген жер бар экен. Бул бир. Демек, караңыздар, экинчи жагынан жана Самат Кулкевич абдан туура белгилеп кетти. 2011-жылы кандай маалда каржы булагы ошол кезде дагы кыйын катаал болуп турган. Минфин эмне кылат? Мыйзамды өткөрө берет, эгерде каржы булак талап кылынбайт десе эле бүт өтөт. А каржы булак талап кылынбайт дегенде бул мыйзамга көзөмөл органды байлаш керек. Демек, мыйзамды кабыл алдык, бирок ошону көзөмөлдөй турган орган байланбай калгандыктан Кыргыз Патент азыр айтып атат, мен анын үчүн жооп бербейм. Эмне болобу, тиги жеке ишкердин өз эрки, өзүнүн кызыкчылыгы ал кое берет. Бирок менин милдеттемем жок. Ошону барып жок, сен деген манасты ататтырбашың керек, же болбосо мындай деген сыяктуу. Демек, ушунун негизинде урматтуу жыйындын катышуучулары азыркы өзгөртүүлөр киргизип атканда дагы сөзсүз түрдө токтомго тиешелүү беренелерди бекитиш керек. Ушул мыйзамды ким көзөмөлдөйт? Маданият министрлиги же Кыргыз патентти же болбосо ошол эле Финполбу? Ошол маанилүү. Эгерде көзөмөлдөөчү орган белгиленбесе, мыйзам укмуш кооз койдон кала берет да, аткарылышы аны эч ким мойнуна албайт. А көзөмөл бул түздөн түз каржы булагына тиешелүү. Маселе ушунда. Былтыркы жылдын 31-январь күнү президент чыгарган атактуу деп коелучу, тарыхый буйруктун аткарылышын көзөмөлдөөчү деп аягында кимди жазгансыңар? Эсиңдеби? Аппараттын башчысы Эсеналиев деп жазгансыңар. Эм үчүн көзөмөлдөйсүңөр? Жарлык деген ал сен өкмөттүн токтому деп улам эле экинчи нерсени экинчи мааниде азыр. Токто. Сен экинчи маанидеги нерсени айтып атасың. Ал биринчи маанидеги ал биздин президенттин жарлыгы. Жарлыгында бүт бардыгы жазылган. Көзөмөлдөөчү Эсеналиевке жүктөлгөн. Мен эчен жолу айттым. Сен көзөмөлдөйсүң. Сен жакшы карабай жатасың деп айттым. Анда эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен кийинки өзүбүздүн 3 телеберүүбүздү ушу Манас мыйзамынын аткарылышы жана Манас эпосунун бүгүнкү жыйноо изилдөө абалдарына байланышкан тегерек столдун материалдарын ушу сиздерге көрсөттүк. Бул боюнча негизинен эл арасында ушул Манас эпосуна кызыккан, негизи жалпы эле элдик чыгармачылык, ооз эки чыгармачылыкка кызыккан, анын абалдарына бир жаны күйгөн адамдар болсо, же кандайдыр бир өзүңөрдүн ой пикирлер, бир өзгөчө ой пикирлер болсо, биз менен ушу тең бөлүшүп, бизге ушу кайрылсаңыздар болот. Анда эмесе, көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.